А, Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Учурашып, биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү менен учурашып алалы. Бардыгыңыздар менен бардыгыңыздар биздин YouTube каналга кош келиңиздер. Биз онлайн конференциянын баштаар алдында биз өзүбүздүн уюм жөнүндө кыскача тааныштыра кетели. Балким кимдир бирөөнө түшүнүксүз болуп калышы да мүмкүн. Биздин Кыргыз Network академиялык уюму бул официалдуу түрдө ачылган уюм. Бул илимий, негизинен илимий багытка арналат да. Ал эми биздин бүгүнкү онлайн конференциянын темасы, негизги темасы болуп илим жана билим өнүгүүнүн башаты деп башталат. Кийинкиге өтсөк анда. Ал эми эң негизги уюмдун максаты бул биздин илимий академиялык уюмдун максаты негизинен биз баарыбыз билгендей эле чет жерде окуп жүргөн, Германияда иштеп жүргөн билимдүү жаштардын тажрыйба бөлүшүүсү. Баарыбыз билебиз, биякта көп жылдан бери билим алып, окуп, тажрыйба топтогон адамдар абдан көп. Алардын тажрыйбасын бир аянтчага топтоп бөлүшүү да, мындайча айтканда, нетворкинг платформасын түзүү. Ошол эле учурда биз билим берүү боюнча ар кандай иш-чараларды уюштуруп туруу, илимий изилдөөлөрдү жана ошондой эле изилдөөчүлөрдү да колдоо. Ошону менен бирге кыргыз немис маданий коомуна баягы байланышты күчөтүү да, илимий байланышты күчөтүү. Кийинкисине өтсөк. Ал эми дагы бирден бир максаты биздин багы ушул окшогон биздин илимий багытты тандаган уюмдар менен ар дайым биргеликте иштешүү, ошол эле учурда алар менен биргеликте ар кандай конференцияларды уюштуруп туруу жана ошондой эле статистикалык маалыматтарды топтоо, ошолорго анализ жүргүзүү. Кийинки биздин техникалык байланыштарга себептеринен улам бир аз кеч жетип жатат. Алдын ала кечирим сурайбыз. Болуп жатабы? Кийинкисине которуп берсеңер. Техникалык себептерге байланыштуу мен өз сөзүм менен да айтып уланта берейин. Биздин уюмдун негизги максаттары ушулар болду. Ошол эле учурдагы биякта билим алып жаткан тажрыйбалуу адамдардын бир аянтчага чогулуп, ошону менен бир тыгыз нетворкинг байланыш түзүү. Ошол эле учурда биз жылына бир нече жолу илимий конференцияларды уюштуруп туруу, ошону менен биз ошону менен бирге бизден кийинки муунга бир жол көрсөтүү, маалымат бизден кийинки муунга маалымат жеткизүү. Биз мисалы билебиз, Германияга келгенде бул жакта айрым жаңы келген студенттерге
дейбизби, университеттерге тапшырыш үчүн ар кандай маалыматтарга муктаж. Ошол маалыматтар менен камсыздоо. Ошол эле учурда Германияда окуусун бүтүп жумушка тапшыруу боюнча дагы бир кандайдыр сунуштарды берүү. Бул жакта болсо ошол биздин жердештердин ошол эле учурда алган тажрыйбасын ушундай бир онлайн тармагында, социалдык тармактар, телеканалдар аркылуу да алардын тажрыйба ийгиликтерин түз жеткизип туруу. Андан сырткары биз бир эле тилди тандабастан 4 тилге дагы басым жасадык. Бул өзгөчө болуп, биздин уюм кыргыз тилине жасадык. Анткени биз чет жерге жүргөндүктөн кыргыз тилин дагы көбүрөөк унутпашыбыз керек. Ошол себептен биздин конференциялар көпчүлүк убакта кыргыз тилине басым жасалат. Ал эми калган орус тил, немис, англис тилдерине дагы чектөөлөр жок. Алар менен дагы бизге тажрыйбасы менен бөлүшсө болот. Андан кийин биз буга чейин кандай иштерди жасаганбыз? Буга чейин 2018-жылы алгач биринчи конференциябыз өткөн Франкфурт шаарында, андан кийин болсо Гамбург шаарында, үчүнчүбүз Берлин шаарында. Ошон негизинен биз дагы чакан долбоорлорду дагы баштаганбыз. Чакан долбоорлор булар чакан долбоорлор булар бизде Китеп бийиктик деген долбоор баштаганбыз. Ал болсо биз өзүбүздүн биз Кыргызстанга барганда өзүбүздүн мектептерге барып, окуучулар менен баарлашуу, аларга жол көрсөтүү, баягы келечекте кандай кайсы багыттарга, кайсы кесиптерди тандоого дагы жол көрсөтүп, ошол эле учурда өзүбүздүн чакан китептерибизди окуучуларга белек катары берип кетип турабыз. Андан сырткары окуучуларга дагы көчмө лаборатория, азыр биздин региондордо, айрым мектептерде лабораториялар жок. Көчмө лаборатория деп дагы жаңы долбоор башталган. Ошону менен биргеликте биз дагы ишке ашыралы деген дагы ойлорубуз бар. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда Кыргызстанда Китеп бийиктик, бир адамдан бир китеп деген жакшы долбоор ишке ашты. Аларга дагы биз алар менен биргеликте иштешүүгө аракет жасап жатабыз. Ал эми айта кетчү дагы бир нерсе, бул эми уюмдун негизги философиясы дейбиз. Бул уюм дагы кандай иш-чараларды уюштурат, дагы маанисине кене токтоло кетелик. Бул уюм Германиянын ичинде гана иштебестен, бул сырттагы ушул окшогон башка Европадагы биргеликте Европадагы башка уюмдар менен дагы биргеликте иштешүүгө аракет кылабыз. Ал жакта кыргыздар менен тыгыз байланышта иш алып барып, ар кандай долбоорлорду дагы ишке ашыруу. Ал эми каржылоо маселесине келсек, бул негизинен эч кандай киреше таппаган уюм. Бул уюмга биз өзүбүз бул жактагы иштеген жарандарыбыз өзүбүз
каржылап турабыз. Өзүбүздүн уюмдук мүчөлүк каражаттарыбыз бар. Ай сайын кошуп, ошол түшкөн каражатка биз ар кандай иш-чараларды уюштуруп келебиз. Андан сырткары дагы бир жакшы андан сырткары угулуп жатабы? Угулуп жатабы? Текшерип койсоңор. Ооба. Андан сырткары биздин уюмга дагы каалоочулар болсо, кошулууну каалагандар болсо, биздики дайым эшигибиз ачык. Ар дайым биз менен байланышып, кошулсаңыздар болот. Эми мен деле бир кириш сөз айтып кетсем, менин атым Болотбек Алымкулов. Мен бул уюмдун да бир уюштуруучуларынын бирисимин. Жана Канжар айтып кеткендей, биздин уюмубуз билим берүү жана нетворкинг жаатында көп иш аракеттерин кылат. Ошого жараштуу бизге суроолор да келе баштады, Канжар. Мисалы, мына Ош шаарынан клиент деген колдонуучу, YouTube'дун колдонуучу, бирок тилекке каршы аты жок. Бизге бир өтүнүч эле суроо берердин алдынан сиз атыңызды, анан шаарыңызды жазып койсоңуз да. Шаар жазылды, бирок клиент тилекке каршы аты жок. Ошондуктан клиентке жооп беребиз. Суроом моундай, Канжар. Саламатсыздарбы? Биз Ош шаарынан IT тармагында вуздар менен иш алып баруу боюнча же мугалимдерди окутуу боюнча кандай иштер болуп жатат деген суроо болуп атат да. Ошол суроого жооп. Бул IT тармагында экен. Анткени биздин уюм ар тармактан иштейт. Анткени бир эле IT эмес, ошол эле билим берүү, ошол эле экономика, инженерия, медицина, IT жана башка тармактардан. Бул IT сферасында бизде дагы Германияда IT community уюму бар. Бул суроо түздөн түз биздин ошол IT уюмубузга дагы тиешелүү экен. Албетте байланышып, бизде алардын дагы так адрестери бар. Алар менен байланыштырганга аракет кылабыз. Дагы суроолор болсо? Дагы суроолор. Мына ошол клиент бул Иманкул Мырзабаев мырзадан Ош шаарынан келиптир да. Чоң рахмат сизге. Бизде кичине техникалык себептерден дагы бир аз айырмачылыктар, кыйынчылыктар болуп калды. Алдын ала кечирип сурайбыз. Ал эми биз менен түздөн түз байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар дагы биз дайым даярбыз. Бизди албетте Facebook баракчадан таба аласыз. Кыргыз Network академикалык уюму баракчабыз да бар. Анын үстүнө биз бул видеонун астына бул видеону чыгарганда YouTube'дан кийин, мындай жүктөгөндөн кийин астына бүт контакт данныйларын, биздин эмейлдерибизди жазып коебуз да. Жана Facebook баракчаларын аркылуу Канжарбекке же мага түздөн түз кайрылсаңыз болот. Же Кымбат Ишенбекова же Калыгул Жунушбаевга кайрылсаңар болот. Андан тышкары биз менен башка болгон Instagram же башка соц тармактарын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп биз менен байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биздин бир аз кыскача маалыматыбызды кичине жыйынтыктайлы. Анткени биздин азыр алдыбызда референттерибиз, доклад кылган адамдарыбыз күтүп жатат. Ал эми бардык көрүүчүлөргө ийгилик каалайлы. Ал эми биз жыйынтыктайлы уюмду.